Ким атасын жакшы көргөн болбосо, алар кабырда тынч жатышты кааласа, ошо атасы ээлеп койгон жерлерди азыр эле бузуп коюңуздар. Сөзсүз мэриядан келип снос деп жазыш шарт эмес. Ого чейин эле буза бериңиздер. Эми ал чоң жолдорду ушинтип атат. Бул да бир эрк болуп калыптыр да. Бирок биздин кычык көчөлөрдө эми ушундай нерселер толуп турат. Кыяматта кантип жооп беребиз? Эч ким кирбейт мынаны буз депчи. Кошунага теңелбейли, айттык го. Бардыгы чыгып алган, уялбай калбаңыздар. Бардыгын ахирет керек эмес болсо, сизге эми керек эмес, сиз кирип коерун. Элдин мүлкүн ачып коерун, башка бирөөлөр келип машина токтотуп коюшу мүмкүн. Ошо чыгып кеткен кошунаңыз машинасын коюп койсун ошо. Бирок ичиңиз ачышпай, ахирет үчүн чыгып кирип коерун. Анткени мындай деген хадис бар. Жаттап коюңуздар. Мен долама шиброн минал ард. Кимде ким бир карыч зулумдук кылган болсо жергечи, башка элдин мүлкүнө жеп, кошунанын мүлкүнө кирип кетсе да, бир карыч. Түшүнөсүңөрбү? Туви каямал кыяма, кыямат күндө сабал арады. 7 кабат жер менен оролот. Азап болот тугандар. Эселенип азап болот. Дүйнөдө оңойраак. Берарак кирсеңиз кичине тар болушу мүмкүн да. Мисалы 4 сотик жериңиз 2 сотик болуп кетти да, рейс келечи. Кичине тар болуп калды, чындыгында кыйын болуп калды. Бирок эчтеке эмес, жашаса болот да ошо мененчи. А бирок кыяматта Алла Таала 7 кабат жер менен орогондо бул азапты көтөрө албайбыз тугандар. Эмнеге 7 кабат жер? Алымдар айтат. Жер мынол жерди ээлесе, мына партанын үстүндөгүдөй жер. Бул жерди ээледим деп элебегиле. Бунун 7 кабат жерине чейин ээлеп алдыңыз. Эч ким туннел кирип туруп астында бирөө жашабайт да. Болду, сиздики болду алчы. Сиздин акылыңыз эмес, кирип алдыңыз ошол нерсени. Ошол абал келгенге чейин келиңиздер бошоткула. Бир эл аябай сүйүнгөнбүз, Ноокаттагы мына Кара Таштагы жер. Алла разы болсун, бир киши чыкты дагы ушу жолго асфальт кылып берейин дедим эле. Бирок эми асфальт кылыш үчүн кичине кеңирээк болуш керек экен десе, дамла чыгып туруп хутбада айтты жөнүндө. Элдер, ким атасын жакшы көрөт? Ким өзүн тосоктон куткарышты каалайт? Азыр жумадан чыгып, решеткалар сындыргыла, песколокту жылдып чыгырып алгыла. Азыр жерде бир шанс болот, паланчака бар, асфальт кылат, чыккан жериңерди чыгаргыла. Эгер ишенбесеңер, геймпланды чыгарсаңар, канча сотик жолго чыгат, бар ошолордун барды. Десе, чыкканда эле бисмилла деп 2-3 адам барып бузуп баштады эле. Калгандары бардыгы бузуп, ошо көчө ачылып кетти ошол жерде. Ачылды, бисмилла асфальт курулду. Алла разы болсун, түшүнгөндөрүбүз бар экен. Келиңиздер ошол нерсени биз да кылайлы. Анткени азыр мүмкүнчүлүк бар. Алла сактасын, биздин аталарыбыз кабырда жатат. Балким ол убактарда билбей кылып койгон болушу мүмкүн. Ошол азапты жүктөбөйлүчү. Эми ушундай адамдар бар. Бар, жайга барып туруп, ошодон алып ал дегендер бар. Мындай элдин алдында оозун толтуруп сүйлөгөндөр бар. Бир ушундай окуялар болгон. Авария болуп кеткен, аксакал машинасы менен бирөөнү уруп өлтүрүп койгон. Өзү да өтүп кеткен. Келип, ачуу күйгөндөр биз барып көмүп келдик, эмеслерин атаңар туура эмес айдап, ушундай болду. Эми бир аз чыгымын чыгарып койсоңор болот. Бул авария болуп кеткен, машина карызда болчу. Мунун балдары калды десе, "Она мазарды көрдүңбү?" Баласын айтып аткан сөзү. "Она мазарды көрдүң да" депчи. "Ооба, ошол жерде жатат, бар ошо менен сүйлөшөсүң. Мен айдаган эмес элем." Ушу сөздү арабызда айтып атат. Эми баары аралашып, "Кой, ондай деп катуураак айтып коюпсуз. Эми ортого түштү алса, ука, сен башың тыкпай эле койчу" депчи. Ого капа болбойсуң ал нерсени. Бирок бул деген нерсе кандай болуп атат? Ата ахирети менен бизге ата болуш керек да. Дүйнөдө эле ата болуп туруп, эл көзүнө эле болуп, ал эми ахиретке барган убакта алардын ахиретине эстешибиз керек. Атанын неси калды? Ажылы калды, кылып коюш керек. Атанын орозосу тутулбай калды, тутуп коюш керек. Атанын карызы калды, аны кылып коюш керек. Атанын убагында ээлеп койгон жерлер болуп атабы, карап көр. Эгер акысы жок болсо, биракка жылып коюш керек. Бул зыян болгон болбосо, анткени алардын ахиретине пайда.
Ким атасын жакшы көргөн болбосо, алар кабырда тынч жатышты кааласа, ошо атасы ээлеп койгон жерлерди азыр эле бузуп коюңуздар. Сөзсүз мэриядан келип снос деп жазыш шарт эмес. Ого чейин эле буза бериңиздер. Эми ал чоң жолдорду ушинтип атат. Бул да бир эрк болуп калыптыр да. Бирок биздин кычык көчөлөрдө эми ушундай нерселер толуп турат. Кыяматта кантип жооп беребиз? Эч ким кирбейт мынаны буз депчи. Кошунага теңелбейли, айттык го. Бардыгы чыгып алган, уялбай калбаңыздар. Бардыгын ахирет керек эмес болсо, сизге эми керек эмес, сиз кирип коерсуң. Элдин мүлкүн ачып коерсуң, башка биреулер келип машина токтотуп коюшу мүмкүн. Ошо чыгып кеткен кошунаңыз машинасын коюп койсун ошо. Бирок ичиңиз ачышпай, ахирет үчүн чыгып киргизип коерсуң. Анткени мындай деген хадис бар. Жаттап коюңуздар. Мен долама шиброн минал ард. Кимде ким бир карыч зулумдук кылган болсо жергечи, башка элдин мүлкүнө жеп, кошунанын мүлкүнө кирип кетсе да, бир карыч. Түшүнөсүңөрбү? Тувика яумал кыяма, кыямат күндө сабал арады. 7 кабат жер менен оролот. Азап болот тугандар. Эселенип азап болот. Дүйнөдө оңойраак. Берарак кирсеңиз кичине тар болушу мүмкүн да. Мисалы 4 сотик жериңиз 2 сотик болуп кетти да, рез келечи. Кичине тар болуп калды. Чындыгында кыйын болуп калды. Бирок эчтеке эмес, жашаса болот да ошо мененчи. А бирок кыяматта Алла Таала 7 кабат жер менен орогондо бул азапты көтөрө албайбыз тугандар. Эмнеге 7 кабат жер? Алымдар айтат. Жер мынол жерди ээлесе, мына партанын үстүндөгүдөй жер. Бул жерди ээледим деп элебегиле. Бунун 7 кабат жерине чейин ээлеп алдыңыз. Эч ким туннел кирип туруп астына бирөө жашабайт да. Болду сиздики болду алчы. Сиздин акылыңыз эмес, кирип алдыңыз ошол нерсени. Ошол абал келгенге чейин келиңиздер бошоткула. Бир эл аябай сүйүнгөнбүз, Ноокаттагы мына Кара Таштагы жер. Алла разы болсун, бир киши чыкты дагы ушу жолго асфальт кылып берейин дедим эле. Бирок эми асфальт кылыш үчүн кичине кеңирээк болуш керек экен десе, дамла чыгып туруп хутбада айтты жөнүнө. Элдер, ким атасын жакшы көрөт? Ким өзүн тосоктон куткарышты каалайт? Азыр жумадан чыгып, решеткалар сындыргыла, песколокту жылдып чыгырып алгыла. Азыр жерде бир шанс болот, паланчака бар, асфальт кылат, чыккан жериңерди чыгаргыла. Эгер ишенбесеңер, геймпланды чыгарсаңар, канча сотик жолго чыгат, бар ошолордун бардыгы. Десе, чыкканда эле бисмилла деп 2-3 адам барып бузуп баштады эле. Калгандары бардыгы бузуп, ошо көчө ачылып кетти ошол жерге. Ачылды, бисмилла асфальт курулду. Алла разы болсун, түшүнгөндөрүбүз бар экен. Келиңиздер ошол нерсени биз дагы кылайлы. Анткени азыр мүмкүнчүлүк бар. Алла сактасын, биздин аталарыбыз кабырда жатат. Балким ол убактарда билбей кылып койгон болушу мүмкүн. Ошол азапты жүктөбөйлүчү. Эми ушундай адамдар бар. Бар, жайга барып туруп, ошодон алып ал дегендер бар. Мындай элдин алдына оозун толтуруп сүйлөгөндөр бар. Бир ушундай окуялар болгон. Авария болуп кеткен, аксакал машинасы менен бирөөнү уруп өлтүрүп койгон. Өзү да өтүп кеткен. Келип, ачуу күйгөндөр биз барып көмүп келдик, эми силердин атаңар туура эмес айдап, ушундай болду. Эми бир аз чыгымын чыгарып койсоңор болот. Бул авария болуп кеткен, машина карызда болчу. Мунун балдары калды десе, "Она мазарды көрдүңбү?" Баласын айтып аткан сөзү. "Она мазарды көрдүң да" депчи. Ооба, ошол жерде жатат. Бар ошо менен сүйлөшөсүң. Мен айдаган эмес элем. Ушу сөздү арабызда айтып атат. Эми баары аралашып, кой ондой деп катуураак айтып коюпсуз. Эми ортого түштү алса, ука, сен башың тыкпай эле койчу депчи. Ого капа болбойсуң ал нерсени. Бирок бул деген нерсе кандай болуп атат? Ата ахирети менен бизге ата болуш керек да. Дүйнөдө эле ата болуп туруп, эл көзүнө эле болуп, ал эми ахиретке барган убакта алардын ахиретине эстешибиз керек. Атанын неси калды? Ажылы калды, кылып коюш керек. Атанын орозосу тутулбай калды, тутуп коюш керек. Атанын карызы калды, аны кылып коюш керек. Атанын убагында ээлеп койгон жерлер болуп атабы, карап көр. Эгер акысы жок болсо, биракка жылып коюш керек. Бул зыян болгон болбосо, анткени алардын ахиретине пайда.
700 sotdi. Ana jo'q, по-моему-chi. Ochilyapti buniki. Ha, bo'ldi. 200 so'm. Ayniga bosaman, 700 sotdi. Bu nasıllarım? Kız ekan qo'llangan olaymi? Jafar aka. Yo'q, qo'ya biz служебный mashinani. Ondan sonra qaytib ketib yursak kuladi. Üstüne gitti. Oyanda qaytaramiz, qaytamiz. Onda qaytib ketadi. Bizga pes yo'q. Qiz bo'ladi, zaka so'ygan. Astagfirullah, xazakalar. Qarmayam deb ana, qarmatib qo'ydi aka. Jo'q juraysiz kelaydi aka. Platenda jo'q deb bunday şey Jafar aka. Bunaqa qaytdi, qayrat olma. Söylesem. Gelmedi. Ne 200 öldü ketiriz. Akşam boğazına bir şey yazın. Ortanın üstüne turada bir şey yazın. Yiyelim abuzları. Bu adam şimdi kaynalan zorlasına böyle. Cengiz maşine 200 so'm qimmatdi. 100 so'm qo'shadi. Ha, 100 so'm konkretni. 100 so'm dedi, 14 kilometr deydi. Ata mana yo'lda remont qilayotganda o'tdi. Ko'rasiz Jafar aka, yamishni qilib. Ha, onda teyze qo'ydilar. Ha, yamishni qilib yamayapti.